Ооз ачыруу ифтарлык кылуудагы оригиналдуу максатынан узакташып кетип атабы, биз узакташтырып ийип атабызбы деген ойдомун. Себеби билесиздер, орозо тутуунун эки мааниси бар. Биз билгенден бир нафсини тарбиялоо, нафсини бир канча нерседен тосуп туруу белгилүү убакытка. Эки кедей кембагалдын, колунда жоктордун ал акыбалын жон териси менен сезип түшүнүү мүмкүн болсо, аларга кол ачыктык кылуу үчүн бул ошол абалды жон териси менен сезүү. Бирок ооз ачарларды карап көрсөк, бир тамак фестивалына айланып кетти. Таш толкон үстүндө бош жер жок. Биринчи, экинчи, үчүнчү түрдүү тамак берилет. Ал тургай, мисалы 30 күн бою үйүндө бир дагы жолу ооз ачпай, ар жерде ар кандай сый тамак, чакыруу, ооз ачар деп орозо тутуп калгандар, ооз ачып калгандарыбыз деле бар. Бул жерден кечке нафсибизди тарбиялап, кээ бир нерселерден узак туруп, ачкачылыкты жон терибиз менен сезебиз дегенибиз менен, кечки тамак, эгер тамак фестивалына айлана турган болсо, өтө жайыл таш толкон, өтө калориясы жогору, таш толкондо жок нерсенин өзү жок болуп таш толкон даярдала турган болсо, жеке пикиримде кедей кембагалдын жокчулуктун бир маани маңызын, аны бир жон териси менен сезүү, жокчулукта жашаган адамдардын, бир туугандардын ал акыбалын түшүнүп жетүү бир аз мүмкүн болбочудай болуп турат. Экинчиден, биз бул ооз ачарларды мындай бир модага айлантырдык окшойт. Бул деле болсо ошол орозо тутуунун оригиналдуу маанисин жоготууга себеп болуп койду окшойт деп ойлойм. Кедей кембагалдын ал акыбалын түшүнүп, аларга мүмкүн болсо бөлүшүү максат болбоду беле орозо тутканда. Бизде айыл жергесинде бул бир аз башкача болушу мүмкүн, бирок шаар жергесинде ооз ачыруу бири бирине иши түшкөн адамдардын бири-бирине мындай эң жеңил термин менен айтканда жагынып алуу, мамилесин жылытып алууга бир курал, ага бир инструмент катары болуп бергендей болуп калыптыр. Себеби ооз ачарга угуп каласың, коллективди ооз ачырып коеюн дедим эле, себеби кийин иштешиш керек алар менен. Шептерге ооз ачырып коеюн дедим эле, себеби кандайдыр бир просьба менен, сураныч менен кийин барыш керек. Дагы досторго же дагы ошол узак убакыттан бери кадырын сала албаган, узак убакыттан бери кандайдыр бир иши бар, бүтпөй аткан адамдарга орозонун шылтоосу менен, орозо бир ыйыктык бар, ооз ачар, диний түшүнүгүнөн улам чакырса келбей койбойт дегендей. Келип, анан ошол узак убакыттан бери ортосундагы жанагы бүтпөй аткан ишти ошол орозонун урматы менен майлап ийип, анан бүтүрө калуу. Бир мааниде ооз ачарлар бизнес дүйнөсүндө же жеке кызыкчылыктар дүйнөсүндөгү кызыкчылыктарды ишке ашыруу үчүн бир курал, бир инструментке же бир инвестицияга айланып калгандай сездим. Бир мисал берсем түшүнүктүү болот деп ойлойм. Мисалы, мен ооз ачар кылсам, ооз ачарга 2 депутат, 3 министр, ККМдан 5-6 адам, бажы тармагынан 10-15 адамды чакырсам, мисалы, жок эң эле ал жерде мындай бир саясий зоолосу төмөн айталы директор боло турган болсо, пул айланган, акча айланган, майлуу, маселе чечиле турган жерлерде кайсыл тармакка ишим түшсө, кыскасы ошол жакта белгилүү ошол ишти чече турган рычагтарды кармап отурган кишилерди мен топтоп ооз ачырсам, мисалы, бул ооз ачарда кедей кембагалдын ал акыбалын түшүнүп ийишибиз, алардын жокчулукта жашап аткан кыйынчылыгын жон терибиз менен сезип ийишибиз мүмкүн эместей. Себеби таш толкон ошого карап жасалат дегендей. Экинчиден, нафсибизди тарбиялап бир топ нерседен узак болуп деген менен биз ооз ачарда, мисалы, бизнес сүйлөшсөк, канткенде 10 000 сомдук бизнесим 6 айдын ичинде 20 000 сомдук деңгээлге эмес, 2 эле айдын ичинде 20 000 сомдук деңгээлге чыгып кетиш керек. Же канткенде мен узак убакыттан бери ишке кире албай жүргөн бир майлуу бир позицияга мен эртерээк кирип кетем. Же
узак убакыттан бери бүтпөй аткан бир ишимди, мыйзам боюнча бүтпөйт, бирок кыйшайтып мыйшайтып мындай бүтүрүп койсо болот. Мен мисалы ошол бурчактагы адамдарды чакырып ишимди бүтүрүп алсам, ошол бүтпөй аткан бир ишимди бүтүрүп алсам, ооз ачарда отуруп, бул ооз ачарда биз демек кедей кембагалдын ал акыбалын түшүнүп, жон терибиз менен сезип жана өзүбүздүн напсибизди тарбиялап деген эки маани орундалбай калат. Бардык эле ибадаттарда болгондой эле орозо тутуу ибадатында дагы оригиналдуу максат жоголсо, ал кунун, баркын, сулуулугун жоготот бул ибадат. Мисалы, Алла мен ынтымактуу болоюн, ички дүйнөмдү тазалайын деп эмес намазды, мисалы, эл көрсүн окусам же күнөөлөрүмөн эптеп кутулуп бейишке кирип кетейин деп окусам, же клиент топтош үчүн окусам атайын такыба көрүнөм деп. Бул намаз сулуу эмес, бул оштун диалектикасы менен айтканда куник, ыран суук бир ибадат болот. Же мисалы ажыга ошондой эле ички дүйнөмдү тазалайын, аруу адам болоюн, пакиза адам болоюн, күнөөлөрдөн оолак болууну үйрөнөйүн деп барбай, дайым кыла берейин, бирок дайым барганда намаз ажыга барганда күйүлүп тазаланып кете берсин күнөөлөрүм деп барсам, ажылыктын же умранын оригиналдуу бир максаты жогулган болот. Жана бул ибадат сулуу эмес, бул ибадат куник. Кудум ушундай эле орозону дагы эгер ошол башында биз айткан напсибизди тарбиялайлы, бир топ нерселерден тосолу жана кедей кембагалдын ал акыбалын жон терибиз менен сезе тургандай жупуну саарлык, жупуну ооз ачар менен чектүү бир азык түлүк менен ошол орозону кармап өткөрөйүн деп эмес, шаң шөкөткө, тамак фестивалына айландырып, ал жерде бизнестерди сүйлөшкөн, жегенин алдында, жебегенин аркандагы орозо тута турган болсок, жеке пикиримде орозонун дагы куну учат, сулуулугу жоголот.